Bir adamlar Allah'a jolугат, Allah Taala alarga narazı bolot. Açuусу менен. Себеп дегенде Allah буйругандарды аткарган жок. Allah тыйгандан тыйылган жок. Арам нерселерди кыла берди да. Ошондой адамга Allah жолукканда наразы болот. Баарыбызды Allah жараткан туган. Атанын белинен атырылып чыккан бир тамчы суудан баарыбызга ошол эле тамчы суудан сөөктөрдү, эттерди, терилерди, тырмак чачтарды, сезимдерди бардыгын Allah Таалам жаратып берген. Жаратуучу бир гана Allah өзү. Каш, кирпик бардыгын Allah Таала жаратты. Аллаху халику кулли шей. Ар бир нерсени жаратуучусу Allah Куранда Allah Таала өзү. Эми ушундай Allah Таалам жаратып биздин пайдабыз үчүн эле жарата алып жүр, гусул ал, таза бол, намаз оку, орозо кармадагы, зекетиңи бер, ажылык кыл, чын сүйлө, адилеттүү бол, кечиримдүү бол деп Allah Таалам буйруктарды берип атат. Аллага гана сыйынгын, Алладан гана сурагын, Allah Таалага жакындагын деп. Сен ширк кылбагын, сыйкырлабагын, кара дубалабагын, текеберленбегин, көрө албастык кылбагын, уурулук кылбагын, кылмыштуулук кылбагын, адилеттүү бадышага каршы чыкпагын, ыймандуу аялдарга жала жаппагын, согуш болуп калса аркага качпагын дегендердин бар тыюуларды аткарган. То есть Алладан сактанган жок да. Буйруктарды аткарбады, арамдардан тыйылбады. Ушундай адамга Allah жолукканда наразы болот. Ай бенде, мен сага канча жакшылык кылып, акыл эс берип, сезимдериңи, мүчөлөрүңү толуктап, неематтарды, сулуулугуңду бардыгын берсем, сен мага ибадат кылбай эле шайтандын кулу болуп келдиң. Сен менин неематтарыма шүгүр кылбай, бул ааламдын кожоюну тааныбай, бүгүн мени наразы кылып келдиң. Мен сенен кантип ыраазы болоюн? Ошондой абалда жолукса, Кудай сактасын.